Психологка негизи тек эле мугалимдер же окуучулар эмес, ар бир адам муктаж. Мугалимдер менен окуучулар андан бетер муктаж. Анткени мугалимдерибиз бүгүнкү күндө баарыбыз эле билебиз, алар иштеп аткан шарт, окуучулардын саны, анан мугалимдердин да өзүнүн жеке жашоосу бар экенин унутпашыбыз керек. Алардын жашоосу мектеп менен эле бүтүп калбайт. Себеби алардын да өздөрүнүн үй бүлөсү бар, күйөөсү бар, бала чакасы бар, жеке көйгөйлөрү бар. Тилекке каршы бизде ар бир эле адам жумушу менен үйүн аралаштырбай, мисалы үйгө келгенде апа болгонду, мектепке келгенде мугалим болгонду баары эле өзүндө машыктырган эмес да. Кээ бир мугалимдер мисалы үйдө көйгөйүн мектепке ала келиши мүмкүн дегендейчи. Ошондуктан колдон келсе мамлекеттик деңгээлде ар бир мектепте психолог болсо аябай жакшы болмок, бирок бул азырынча мүмкүн эмес болгондуктан бул жерде жоопкерчиликти көбүрөөк окуучулар үчүн ата-энелер алса, анан мугалимдер үчүн өздөрүнө жоопкерчилик алса, мындайча айтканда, жан дүйнөсүнүн абалына кам көрүп турушса. Бизде көп учурда денеге кам көрөбүз, сырткы келбетибизге кам көрөбүз, бирок жан дүйнөнүн абалы, жан дүйнөгө кам көрүү деген нерсе четте калып келет да. Мисалы ошол эле мугалимдерге эмоцияны башкара айбагандай кыйын. Алар кадимкидей чарчашат эмоционалдык жактан, окуучулар көп, алар аз.